Alhamdulillahi Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bukhari'de jana Muslim'de kelgen Ayşe enebistен кабарланат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жүрчү эле дайыма. Бул дуада мындай деп айтылат: Аллахумма инни ауду бика минал касал вал харам вал ма'сам вал маграм ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عني خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. Бул дуада кыска мааниси Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 11 нерседен сактанган. Биринчиси жалкоолук, экинчиси картайып калгандагы алжып калуудан, үчүнчүсү күнөөгө батуудан, төртүнчүсү карызга батып калуудан, бешинчиси кабырдагы суроодон жооп бере албай калуудан жана андагы азаптан, жана тозокко кирердеги периштелердин суроосуна жооп бере албай калуудан, жана тозоктун азабынан, жана байлыктын фитнасынан, жана кедейликтин фитнасы, байлыктын азгырыгынан жана кедейликтин азгырыгынан, жана даджалдын азгырыгынан, ушулардын ар бирөөнө кыска токтолуп кетебиз. Дуаларды түшүнүү менен ар бир келген дуада мурунку сабактарыбызда айткандай, адам канчалык маани маңызын жакшы түшүнүп, кийин дуаларында айтып жүрсө, сөзсүз мээсинде акылы менен, жүрөгү менен айта аткан тили баары дал келет дагы, бул учурда кайдыгерлик жоголот дагы, дуанын кабыл болушуна себеп болот. Ал эми маани маңызын түшүнбөсө, тили булдурактап, быдылдап бат айтканы менен жүрөгүнө кирбейт. Ал учурда кайдыгерлик болот да, дуа кабыл болуудан алыс болот. Ошон үчүн биз маанилерин жакшы түшүнүп алыш үчүн ар бирөөнө токтолуп кетебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биринчи эле Аллахумма инни ауду бика минал касал, о Аллахым мени жалкоолуктан сактан деди. Жалкоолук деген бул нафсинин жакшылыкка умтулбашы, кудурети жетип турса дагы. Жалкоолуктун аныктамасы адамдын нафсиси жакшылыкка умтулбашы, жакшылык экенин билип турса дагы, кудурети жетип турса дагы, бул жалкоолук. Экинчисинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям улгайып калгандагы алсыздыктан сактанды. Себеби бул кезде адам улгайып калган учурда денелерин баары алсырап, мээсинин иштеши алсырап, бүт органдары алсырайт. Бул учурда түшүнүгү алсырайт. Көп жакшылык иштерден кургалып, же болбосо башка адамдарга ыңгайсыздык жаратып, ал адам өзүнүн жашоосунан жакшылыкка бет ала албай, пайдалана албай калат каласытасын. Улгайганда кыргызда сөз бар, карыганда берсин дөөлөттү, кадыр бар, айбаттуулук, баардык жакшылыктар. Ал адам карыса дагы берекелүү адам болот. Сүйлөсө дагы оозунда пайдалуу, айлана чөйрөсүндөгү адамдар пайдаланат. Ал эми кээ бир адамдар картайып калганда ушунчалык ал адамдагы алсырагандыктан анын айланасындагы адамдар да жадап, ал адамдын өлүп калышын каалап калышы мүмкүн, Алла сактасын. Үчүнчүсүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мени күнөөдөн сакта деди. Маъсам деген мааниси кайсы нерсе адамдын күнөөсүнө түшүп калууга себеп болсо, ошол нерсени араб тилинде маъсам деп коет. Түшүндүрмөсү мындай: кайсы нерсе күнөөгө түшүп калууга себеп болсо, ошол маъсам болот. Кайсы нерсе болсун, ошол күнөөгө алып барса маъсам. Төртүнчүсүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмнеден сактанып суранды? Маграм деди. Маграм деген мааниси карызга батып калуудан. Карызга батып калганда адам күнөөгө да түшөт. Кээ бир адамдар айтат, бул жерде маъсам менен маграмдын айырмасы кайсы нерсе күнөөгө алып барса деген, бул Аллахтын акысындагы күнөөлөр деп айтат. Мисалы, Аллах таалам кайсы нерсени күнөө деп койсо, ошол нерсеге алып барчу жол бул маъсам болот экен. Ал эми маграм деген бул карыз. Карыз бул адамдардын акысы. Адамдарга карыз болуп, ошонун артынан адам күнөөгө түшөт. Аллахтын акысын тебелеп адам акыретін курупса, ал эми адамдын акысын дагы тебелеп карызга батып, ошонун артынан келген туура эмес нерселер аркылуу дүйнөсүн курутат деп айтат экен аалымдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жашоосунда карыздан сактанууда көп дуа кылган. Керек болсо аны Айша энебиз, башка бир сахабалар да угуп, о Аллахтын элчиси, сиз бул карыздан сактануу боюнча дуаны көп айтасыз. Ушунчалык коркунучтуу нерсеби дегендей бир ишарат кылганда, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бухариде, Муслимде келген хадистерде ушундай деп жооп берген: Иннар раджула ида гарима хаддаса факадаб ва ваада фаахлаф. Чындыгында адам баласы карызга батып калса, сүйлөсө жалган сүйлөйт, убада берсе убадасын аткарбайт деген.
Себеби ал адам карыз калганда жалган сүйлөгөнү убада берет, бир жума дейт, же кээде бир ай дейт, же бир жыл дейт. Убагында убадасына каршы келет. Бул дагы эки жүздүүлүктүн бутактары жана күнөөгө түшүүгө алып барат. Ал адам чалса телефонуна жооп бербейт, жазса жооп бербейт, айтор качат, ар кандай шылтоолорду айтат, ошентип барып калпка түшөт, ошентип барып жалганга түшөт, ошентип барып убадасына турбайт. Ошондой эле башка дагы бир хадистеринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол дуаларында да кошкон, карызга батып калуудан жана адамдардын үстөмдүгүнөн деп. Адам карызга батканда кайсы бир деңгээлде адамдардын үстөмдүгүнө дегени ошолордун алдында кор болуу даражасы бар. Кор болот, жолдон чыгып калса качат, ошол адамдын алдында кордук. Мусулман адам, карыздын абалын билген адам коркот, бул нерсе оор экенин, чоң жоопкерчилик экенин сезет. Эгерде ошол нерсени чын эле мен кутулам деген ойду алса, ал чын эле ал нерсенин жоопкерчилигин сезет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадистерде мындай дейт: "Ла тухифу фусакум бада амниха". Силер өзүңөрдү тынчтыктан кийин коркууга алып келбегиле деген. Анан о Аллахтын элчиси, ал эмне дегенде бул карыз деген. Мусулман адам карызды тек гана өтө зарыл болуп калган абалда эле алынат. Анда дагы чынчылдык менен өзүнүн акыбалын, дараметин, кудуретин так билип туруп план коюп, мен муну алсам мондай учурда жабам деп алат. Муттар деген муктаж, ачка калып калды, ушундай бир зарылдык менен ана жөн эле байын же бир башка бир нерселерди көздөп эле, же бул адамдын колунда бар, мага берип берет, анан кийин көз жумуп коет, унутуп коет, жеңил карап коет деген алган баардыгы Аллах сактасын, жакшы жол эмес. Эгерде адам карыз алганда чын эле зарылдык менен алып, жана ошону чынчылдык менен кутулам деп аракет кылып себептерин кылса, сөзсүз ага Аллах таалам жардам берет. Бухариде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам же имам Ахмадтын сунанында келген, айтат: "Ман ахада амвалан нас юриду адааха аддаллаху анху". Кимде ким адамдардан акча алып, ошону берем деген болсо, Аллах таала мага берүүгө жардам берет. Кимде ким акча алып, аны берүүгө жеңил караса, боштук калса, Аллах таалам дагы ага жардам бербейт кутулуусуна. Айшенес пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялы, момундардын энеси жанында угуп жүрдү, бул нерселерди айтканын айтат. Аллахтын элчиси айтты: "Кайсы бир адам карызына кутулам деген ниети бекем болсо, ага Аллах тааланын жардамы болот кутулууга" деген. "Ма мин ахад юдану дайнан фа'алима Аллаху минху аннаху юриду кадааха илля аддаху Аллаху анху фид дунья". Кайсы бир адам карыз болуп, ошону кутулам деген жүрөгүндө чынчылдык болсо, Аллах таалам ага жардам берет бул дүйнөгө кутулушка деген. Кээ бир адамдар карыз алууда же өтө зарыл болбогон учурда алат, же болбосо байышы үчүн алат, же бир ашыкча нерсесин алат, жанагындай тойго алып алгандарды түшүнбөйсүң. Же бир ашыкча бир комфортко жетейин деп карыз калгандарды түшүнбөйсүң. Муктаждык эмес, мындай бир жакшыраак нерсеге түшөйүн деп, аны дагы бир иштей калып кутулалуу эмес, эч кандай пайда келбей турган нерсеге алып алат. А берде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көргөзмөсүндө муктаждык менен ашыкча нерсени жыйноого карызда айырма бар. Дагы башка бир хадисте айтат: "Өзүңөрдү өзүңөр кор кылбагыла карыз алып" деген. Өзүңөрдү өзүңөр кор кылбагыла дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жашоодо көп карыздан сактанууда дуаларында көп кошуп айткандыгы, көп эскергендиги бул пайгамбар жөн айтпайт. Бул деген сөз көп адамдар ушунун артынан бактысыздыкка келет. Ушунун артынан канча деген жылдары, айлары, жумалары, күндөрү мындай бир бактысыздыкта өтөт. Тынчсызданууда өтөт. Ошонун айынан үй бүлөдө береке жок болот. Ошонун айынан уруш талаш болот, кайгыда болот, сарсанада болот, бүкүттүк ишылып өтүп аткан карыздын деңгээлдеги өтүп аткан жылдары көп жакшылыктардан да кур калат. Ошого ойго, санага батып, бул дуаны жаттап дайыма айтып жүрөлү. Аллах тааламдан суранып ушу карызга батып калдым сактадым деп. 5-синде суранганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Омин фитнатил кабр" деди. Фитна деген бул сыноо. Кабырдагы сыноо же кабырдагы экзамен. Эмнеге сыноо деп айтылды? Себеби кабырда адам өлгөндө периштелер келип, бул сенин Роббиң ким, диниң кайсы, пайгамбарың ким деп сурайт. А эгер ал жердеги адам момун, ыймандуу болгон болсо, Аллах таалам Куранда айткандай, ыйман келтиргендерди аларды бекем сөз менен бул дүйнөдө жана акыретте бекем дейт. Кабырда жанагы өмүрүндө көрбөгөн, периштенин кебетесин көрбөгөн адам көргөндө чочуп коркпос, диним ислам, пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, Роббим Аллах деп жооп бергенге Аллах таалам мүмкүнчүлүк берет. Ошол жерден Аллах тааламдан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам суранып атат: "Кабырдын экзаменинен, сыноосунан мени сакта, ошо сыноодон сынып калуудан сакта" деп атат. Ошол жерден жооп бере албай калуудан сакта деп атат.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келгендей, шек санаган адам бул дүйнөдө. 200 адамдар ха деп жооп бере албайт. Адамдар ушу айтчы эле деп. Ушул күндөрдө кээ бир адамдарды угуп калабыз. Намаз окугандардан да оозунан чыгып кеткендерди угуп мен таң калдым. Ким көрүп келиптир ал жакты? Эми бар болсо көрөрбүз деген сыяктуу сөздөрдү Аллах сактасын. Мен ушул хадисти окуп жүрүп да таң калчумун. Эмнеге мунафык дейт? Эмнеге шек санаган адам дейт? Мына ошол адамды ушундай темир менен урганда жерге жексем болот. Кыйкырык үнү кылат. Аны адам менен жинден башканы баары угат деген адамдын сыпаты эмнеге шек санаган? 200 адам деп келди. Себеби 200 адам жүрөгүндөгү болгон ишенимин сыртында жашырат. Сыртында адам намаз окуп жүрө берет. Адамдар менен кошулуп жүрөт. Жалган кой мен намазды окубайм, акыретін ишемейм десе мен бай динин сатты деп айтат. Бай бул кабыр болду деп айтат. Мен антип эле чогуу эле жүрө берейинчи деп жүрө бересиз бул дүйнөдө, ооба. Аны мусулман өкүмүндө болот, мусулмандар менен кошо болот. Бирок кабырга барганда мусулман өкүмүндө болбойт. Аллах таала мага сөзүнө илхам бербейт, жооп бере албайт. Ал жерде шек санаган 200 адам сынат болот. Аллах сактасын. 6-чысында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адабул кабр деди. Бирде экзаменди айтып, сыноон айтып, андан кийин кабырдын азабынан сакта деди. Кимде ким жооп бере албесе азапка түшөт. Жана жогоруда хадисте айткандай, ушундай темир менен урулат, чыңырат, Аллах сактасын. 7-чисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сак болууну, ойми фитнатиннар, жана ошол тозоктун фитнасынан дагы. Ал жерде дагы экзамен бар. Ал жерде экзамен ошол тозоктогу киребичиндеги турган, кайтарган, ошодон адамдарды сүйрөп барып киргизген, атай даярданган хадистерде келген периштелер бар. Алар урушат, кыйкырат, тарбиялайт ошол жерден. Аллах сактасын. Мүлк сүрөсүнүн 8-аятында Аллах таала айтат: "Куллама улқия фиха фаужун саалахум хазанатуха алам я'тикум надир". Ар бир топ болгон адамдарды тозокко хазана периштелери ыргытып атканда, жөн эле тозок ыргытпастан аларды урушуп, "Ай, мээңер жок, акылыңар жок, кантип ушундай жакшылыкты түшүнбөй кор болдуңар, өзүңөрдү жамандыкка таштадыңар. Силерге эмне эскертүү келген жокпу? Силерге эскертүүлөр келген жокпу?" деп эскертип периштелер тозокко ыргытат дейт. Анан алар өкүнүп айтышат: "О, эскертүүлөр келген. Болгондо биз чыныгы акылыбыз менен, чыныгы жүрөгүбүз менен сезип, акылыбыз менен туюп билип, акыл калчыбаппыз да. Көрдүңүздөрбү туугандар, кайдыгелик кандай?" Бул дүйнөдө өкүнүп атат. Кээде адам угат, көрөт, билет, бирок ошого маани бербейт. Бүгүнкү күндө канча адамдар билет. Намаз жакшы, бул дүйнөнүн акыреттин ийгилиги, бейиштин ачкычы, Аллах тааламга барган жалгыз бакыттын жолу десе деле бирок кайдыгер болуп жүрө берет. Мына буларда ошол тозок ыргытылып атканда да ошентип айтып атат: "О, акылыбыз бар болчу, билчек, бирок биз чыныгы акыл менен ойлонбоппуз, акыл калчабаппыз, ой жүгүртпөппүз" деп Аллах сактасын, тозок ыргытылып кетишет деп атат. 8-чисинде тозоктун азабынан сактанды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Тозокко алып баруучу амалдардан, тозокко себеп болуп калуучу амалдардан. Аллах таалам Куранда ушундай ой жүгүртүп, акыл калчагандарды мактаган. Али-Имран сүрөсү 91-аятта: "Роббана ма халакта хада батила субханака факина азабан-нар". О Роббибиз, сен бул нерселерди жөн жараткан жоксуң, сен аруусуң, тозок азабынан сактаган деп. Аларды мактап келе алатылам. Көрдүңүздөр, акыл ээлери түн келсе да түндөн ибарат сабак алат. Эртең менен таң атса да адан ибарат сабак алат. Өмүрү өтүп атат, адан сабак алат. Мындай бир малдардай болуп, жеп ичип уктап, күнү окшош болуп өтө бербейт. Аллах таалам ушул акыл калчап, ой жүгүрткөндөрдү мактаган. Ааламды карап: "О Робби, сен жөн жаратпадың. Бул күн чыгып, кайра түн келип, өмүр өтөт, күн өтөт, жума өтөт, ай өтөт, жөн өтүп аткан жок. Бизди акыр бара турган жерибиз же бейиш экен, же тозок экен. Бизди тозок азабынан сакта" деп акыл ээлери Аллах тааламдан азаптан сактанып жүрүшөт деп атат. Умму Хабиба энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Эгер сен Аллахтан сурансаң, тозоктун азабынан, кабырдын азабынан саламаттыкта калышты Аллахтан сура" деген. Бул сен үчүн жакшылык деген. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн да, дуаларды карасаң, башка бир дуада окусаң, ал жерде деле башка нерселерден сактанып, сурап келип, аягында кабыр азабынан сакта дейт. Дагы башка бир дуаларда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурап келип, аягында тозок азабынан сакта дейт. Бул дагы жавамел калим, көп нерседен. Ушунча дүйнөңдө бакыттуу болдум, колуңда бийлик болсун, колуңда байлыгың болсун, баардык жакшылык болсун, сен көргөндөй жакшылыкты эч ким көрбөсүн. Бирок жана хадистин маанилеринде келгендей, ошол адамды тозокко бир малып эле кайра чыгарып койсо, не деп айтат экен? "О Роббим, мен тиги дүйнөдө эч кандай жакшылыкты көргөн эмесмин" деп айтат экен. Ал адамдын абалы кандай десе, бул дүйнөдө андан да өткөн миллиардер адам жок. Андан да өткөн бай адам, андан да өткөн жыргалчылыкты, жакшылыкты, неемат көргөн эмес да, андан да. Ошол адамды тозокко 1 секунд салып эле чыкса, ушул жакшылыктын баарын унутуп калат дейт.
Ал эми дүйнөдө эң кор болуп кыйынчылыкта жүргөн адамды бейишке бир малып туруп чыгарса, дүйнөдө кыйынчылыктын баарын унутуп коет дейт. Бул эмне мааниси? Бул деген сөз, бул дүйнө ушундай тез өтөт. Эч бир жакшылыгың, ушунчалык жакшылыкты көрсөң дагы түбөлүктүү чыныгы жашоо болгон акыреттеги тозокко бир малынганда бул дүйнөдөгү бүт жакшылыктарды унутуп коет. Ушунчалык узак экенин көрөт ал дүйнөнүн. Түбөлүк өлбөс жашоо. Ал эми бул дүйнө көз ирмем, жанагы айткандай түшкө чейин же түштөн кийин бир аз убакыт жашадым деп. Түштөй эле ол өтүп кеткенин билет. Ал эми кыйналып жүргөн адам дагы бул дүйнөдөн узак болуп сезилсе дагы бул дүйнөдө бир акыреттеги бейишти көргөндө унутуп коет деген сөз эч нерсеге арзыбай калат. Ошон үчүн биз кыйынчылыктарга шүгүр кылууга, кыйынчылыктарга сабыр кылууга жардам сурайлы көп. Бул дүйнөдөгү бир кыска жашоодо арзыбаган нерсеге динибизди сатып, ыйманыбызды сатып, түбөлүктүү болуп аткан акыретибизге кайдыгер карап, ошондой балелерге түшүп калбайлы. 9-сунда айтты: "Омин шарри фитнатил гина". Жана байлыктын сыноосунан, байлыктын азгырыгынан сакта деди. Дуа кылып атканда байлыктын азгырыгынан сакта дегенде эмнени түшүнөбүз? Бул жерде байлыктын азгырыгы бар. Ал азгырык байлыктын артына адамдын көзү май басат, текебирлик келет, адамдарды өз үстүнөн карайт, анын артынан сараңдык келет. Ушундай бир оорулар менен ооруйт, Кудай сактасын. Сараңдык келгенден кийин зекетин чыгарбайт, жакшылык иштерге кош көңүл, кайдыгер карайт. Бул берген байлык Аллахтан келип, муну сынып атканын сезбейт. Аны мен маңдай териммен гана таптым, мен кыйынмын, мен акылдуумун, мен силерге үйрөтөм. Колунда жок баары байкуштар, жалкоолор, мен кыйынмын деген түшүнүктөр келет, Кудай сактасын. Ушундайдын артынан сакта деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сактанган. Ошол байлыктын артынан шүгүр кылбай калат ал адам. Ошондой оорулар менен ооруйт, Аллах сактасын. Ушул нерседен сактан деген. Ал эми бай болуп фитнага түшпөсө, ал адам байлыгына шүгүр кылат. Бул жакшылык Аллахтан экен. Бул байлыкты башкага деле Аллахтан бермек, мага берип койду, мени сынап атат. Ушул жакшылык менен бөлүшөмбү? Бай адам андан дагы убакыты бош болуп, көп жакшылыктарга умтулат, ибадатты көп кылат, жакшылыктын үстүндө жүрөт дайыма. Шүгүр кылган байлык. Ал эми шүгүр кылбаса, жана жогоруда айтканыбызга душар болот. 10-сунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Ва ауду бика мин фитнатил факр" деди. Жана кедейлик, жакырчылыктын азгырыгынан сакта деди. Адам ойлошу мүмкүн, ай, байлыктын азгырыгын билебиз, жакырчылыктын кандай азгырыгы бар? Ооба, жакырчылыктын да азгырыгы бар. Эгерде ошол жакырчылык адам сабыр кылбаса, ал жакырчылык ал адамды жакшылыкка жетелебесе, ошонун артынан кайырчы болуп кетсе, Аллах сактасын. Адамдык касиетин жоготсо, жакырчылыктын артынан арамга түшүп кетсе, мисалы, жакырчылыктын артынан күнөө иштерге, жалган айтууга, ибадатын кылбоого, Аллах таалам жазып койгон тагдырга ачууланса, наразы болсо, үмүтүн өчүрүп калса, сабыры жок болсо, каяктагы жакшылык бул жакырчылыкта сабырдуулук кыла албаса. Алымдар айтат, бул жердеги жакырчылык, чыныгы жакырчылык бул адамдын жан дүйнөгүдөгү жакырчылыгы да. Себеби жан дүйнөсү жакыр болсо, ал адам бул дүйнөнү толук берсең да ал адам тойбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде адам баласына бир өрөөн алтын берсең да экинчи өрөөн алтын болсо дейт экен. Эми суроо келет. Кээ бир адамдар жакыр, кээ бир адамдар бай. Байлыгы жаккан адамды кантип түшүнөбүз? Кедейлиги жаккан адам кантип түшүнөбүз? Эгер бай адам шүгүр кылса, ага байлыгы жагыптыр. Кедей алсам сабыр кылса, ага кедейлиги жагыптыр. Балким ал адамга байлык берилгенде андай шүгүр кыла албай калмак. Же кээ бир бай адам бар, ага кедейлик берилгенде ал сабыр кыла алмак эмес. Ошон үчүн башка бир хадистерде айтат, хадис худисте, кулдарымдан кээ бирлер бай, кедей кылсам кедейлик аларды капыр кылат. Кулдарымдан кээ бирлер кедей, анын бай кылсам байлык аны капыр кылат деген. Бирок чыныгы кедейлик туугандар. Жакшы эстеп калайлы бул нерсени. Ого, нафсидин кедейлиги. Нафси кедей болгондо ал адам канчалык байлыктын үстүндө болсо да ал адам кедей бодон өтөт. Эмнеге анын жан дүйнөсү, жүрөгү кедей. Байлыктардын үстүндө ашып атса деле байлык топтоп жүрө берет. Же ажылыкка барбайт, же умрага барбайт, же намазын убагында окубайт, же болбосо жүрөгү бош эмес. Иштеш керек, тирлик кылыш керек, буттан туруш керек деп коюп, аны карасаң, анын байлыгын бөлүштүрсөң, 100 адамга бөлүп берсе алар бай болуп кетиши мүмкүн да. Бирок тигил адамдын жанында отурсаң, ол пландарын угуп, арманын уксаң, ага акча бөлүшүп жардам бергин келип, кедей адам бергиз келет да. Ушунчалык жүрөгү кедей болгондон ал адам наалып, кейип, кекшип, байлыктын артынан кууп жүрө берет, Аллах сактасын. Эми суроо, кимиси жакшыраак Аллахтын алдында? Кимиси жакшыраак? Сабырдуу болгон кедей жакшыбы же шүгүр кылган бай жакшыбы дегенде Ибн Таймия рахмахулла жооп берген сөзүндө мындай дейт Шейхул Ислам.
Кимиси таква болсо ошосу жакшы деген. Ооба шүгүрү бар экен байдын, кедейдин сабыры бар экен. Кимиси жакшы десе, кимиси таква болсо, ибадатта, Аллах менен olan мамилесинде жакшы болсо, ошол жакшыраак. Байлыкта Имам Навави рахимахуллахтын сөзү бар экен. Байлык менен кедейликтин фитнасы дегенде эки абал бар. Кедейликтин фитнасындагы адам болсо, бул сабыр кылбоо, тагдырына ыраазы болбоо, жана арам нерселерге түшүп кетүү, ошол байлыкты табам, өзүмдү тойгузам деп отуруп, таап аткан рызкысы арам жол менен табат. Ал эми байлыктын фитнасы болсо, текеберлик, сараңдык, адамдардын акчасын жеп коюу, жана ысырап нерсеге колдонуу, арам нерсеге колдонуу, жана ошо менен сыймыктануу. Бул акчаны кайдан таптың, кайда жумшадың дегенге да жооп беребиз. Акыретте 5 суроо бар. Адамдын кадамы жылы электе эле 5 суроо берет алатылам. Ошонун бири жашчылыгың кайда жумшадың, өмүрүңдү кайда жумшадың, жана ошонун бири дагы акчаны кайдан таптың, каяка жумшадың. Кээ бир байлар мен өзүм билем каяка жумшашты деп ысырап нерселерге жумшайт, арам нерселерге жумшайт, өтө ысырап нерселерге жумшайт. Мына ушулар дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйган нерсе. Бул деген мааниси ошол фитнага түштү деген сөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сактанып атпайбы берден, ушунун азгырыгынан сакта, байлыктын азгырыгын сакта десе, ушул байлыкты көтөрө албай койду дегенди билдирет. Эгер ушул жолдорго түшүп кетсе, кедейликтин азгырыгынан сакта деген сөз жашоодо кедейликтин сыноосуна сынып калды деген билдирет. Ал эми байлыктын фитнасы аябай кенен дейт. Адамдар айткан. Аябай кенен, сан жетпеген себеби акча көп, байлык көп болгондой, мындай бир рамкадан чыгып кете турган жака сарптала турган нерселер көп. Пайдасыз нерселерге, ысырап нерселерге, ашыкча нерселерге. Ал эми кедейликтин фитнасы азыраак болот дагы, ал жака көп нерсеси жүгүрү кылуу, сабыр кылуу, тагдырга ыраазы болуу, ушундай. Ал эми кедейликтин дагы коркунучу туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кедейликтен да сактангыла, жакырчылыктан сактанууну суранган. Себеби бул жакырчылыкка түшүп калган адам, жүрөгү жакырчылыкта болсо, өмүр бою кейип кекишип жашоосуна ыраазы болбой өтөт да. Кандай жамандык карасаңыздар. Ал адам ушул мен бир качан токчулукта жашайм, качан бир жакшылыкта жашайм деп отуруп өтүп кетет. Кордукта бул дагы. Ар бир күнүндө өзүн бактылуу деп сезбейт. Тойбойт. Ар бир адамдын акчасына, жашоосуна көз салып, ушундай болсом экен деп отуруп өтүп кетет. Анан мунун артынан эмне? Жүрөккө кайгы, капас, сарсана келгенде, ал адам ибадатты да жакшы кыла албайт. Оюн бар акча болгондойун арам жол менен келеби, адал келеби айырмалабайт. 11-синде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акырында эмнени суранды? Вауду бика мин фитнатил масих даджал. Аллах мени даджалдын азгырыгынан, фитнасынан сакта dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка хадистеринде да көп чакырык кылган. Масих даджалдын фитнасынан сактангыла. Себеби бул даджалдын фитнасы жер бетинде Адам алейхиссалам жаралгандан баштап кыямат кайым келегенге чейинки убактагы болуп көрбөгөн эң чоң азгырык. Мындай фитна жер бетинде болгон да эмес. Ибн Мажада келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде иннаху лам такун фитнат фил ард мунду дара Аллаху зуррията Адам а'зам мин фитнат даджал. Жер бетинде Адам алейхиссаламдын балдары жаралгандан бери мындай фитна болуп көргөн эмес. Мындай фитна деген сөз, мындай азгырык жок. Мындан да чоң азгырыкты көрө элек. Мына азыр кичинекей азгырыкка азгырылып кетип атпайбы? Мына бүгүнкү күндө ошол эле сот тармактар, ачынган чечингендер, музыкалар, жашоодогу кызыл-тазыл, арам бадалбы канча адамдар сынып атат дагы. Ушул жерде азгырыктардан. Даджалдын фитнасы, элестетиңиз, бейиш десең бейишти көргөзүп атса, тозок десе тозокту көргөзүп атса, ата-энең десе өлүп калган жет атаңды тирилтип берип атса, каласаң кыш десең кыш кылып берет, жай десең жай. Адамдын акылына сыйбаган нерселерди көргөзүп берет да. Анан болгону мага ишен дейт. Мен сенин кудайыңмын дейт. Мына ушул жерден дагы канча адамдар сынат. Аллах сактасын. Ушул нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп сактанган. Андан кийин аягында, дуан аягында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам улабады сөзүн. Аллахумма ихсил анни хатая бима'i салж вал барад. Аллахумма ихсил анни хатая, мени каталардан, күнөөлөрдөн жууп салчы ушундай суу менен. Кандай суу менен десе, кардын суусу менен dedi. Жана муздак суу менен жуу дейт. Жана ошондой эле жүрөгүмдү дагы тазалап салчы каталардан, күнөөлөрдөн. Эмне менен? Кама наккайта таубал абият минад данас. Аппак кийим кирден кандай таптаза болуп калат. Ошондой аппак кийимдей кылып күнөөлөрдөн мени тазалап салчы. Жана мени
Wa ba'id bayni wa bayna khataya. Meni жана күнөөлөрдүн арасында, мени жана күнөөлөрдүн ортосунда. Ушундай алыстат күнөөлөрдөн мени. Кадимки кама бa'атта байнал машриq wal maghrib. Батыш менен чыгышты кандай алыстатсаң, күнөөлөр менен мени ушундай алыстат деп атат. Субханалла, караңызчы, кандай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылганда берилип, маанисин ушуну сүрөттөп, күнөө эмне экенин билип, бирде сууга салыштырса тазарууну, жууну, бирде ошол күнөөдөн алыстыкты батыш менен чыгыштай алыстатчы деп. Бул эмнени билдирет? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылганда ушундай жалынып, жалбарып, ар бир айтып аткан сөзүн өзү туюп, түшүнүп маанисин айтканда ошондо жүрөк ачылат. Бул чоң ибадат, имандын негизи, ибадаттын жүрөгү бул дуа. А эгерде жөн эле ибадатты кыла берип дуадан алыс болсун адам, ибадатты супсак болуп калат. Супсак эмес, акыры барып эптеп кутулуш үчүн окуп калат. Рахат алып, даамы жок тренировка болуп калат. Жөн эле эптеп эле баа күнөөгө түшүп калбайынчы деп. Ибн Кайым рахимахулла бул жерде эмне сыр бар дегенде мындай дейт. Ушул хадисте, ушул дуада эмнеге күнөөдөн алыстоодо, күнөөдөн тазаланууда жамгырдын, кардын суусуна, муздак суунун айтты деген ой келиши мүмкүн да пайгамбар. Ушул алымдар мындай дейт. Ибн Кайым сөзүндө мындай дейт. Чындыгында бир ооруну дарыланганда ага каршы нерсеси менен дарыланат. Ошондой эле күнөөлөр өзү ысык нерсе дейт. Ал күнөөлөр адамды күйгүзүүчү нерсе. Ошо күнөөнүн толгондугунан тозокко түшүп атат адам ысык жайга. Ачуу душман деп коет, ачуу дагы ысык нерсе. Ошо ысып жини кайнап, ошентип күнөөгө түшөт. Күнөөлөр күйгүзөт адамды. Ошол күнөөлөрдү жок кылуучу нерсе бул. Ысык нерсени муздак суу жок кылгандай. Ысык чокту кардын сууга муздак нерсе өчүргөндөй эле ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүрөттөгөн деп. Чындыгында ысык суу, ысыгыраак суу кир нерсени кетирүүдө муздак суу менен кетириш кыйын да, билесиздер. Ысыгыраак болсо суу жакшы кетирет кирди. Анан ошон үчүн беде да мени ак кийимди кандай тазаланса ошондой кылып мени да күнөөдөн тазалачы деп суранды. Жүрөгүм ак болсо экен, жүрөк агарса күнөөдөн тазаланат. Ибн Таймия Шейхул Ислам маанисинде мындай дептир. Күнөө нерсе бул күнөө шахваттар ысык болот. Ысык нерсени жок кылуу бул муздак суу, кардын суусу. Күнөөлөр булар отун сыяктуу. Отундан туталып от болот. Ал эми отту муздак суу өчүрөт. Жүрөктө алсыраганда жүрөк от болот, алсырайт. Ал нерсени муздак суу менен тазаланып, отун өчүрүп, кирин өчүрүп тазартат. Анан жүрөк күчтүү болот, тазарат, аппак болот. Бул кезде жакшылыкка умтулат, жамандыктан алыс болот деп Ибн Таймия Шейхул Ислам рахимахулла айткан экен. Ошондой эле күнөөнүн дагы алыстыгын, ушундай күнөөдөн алыс бололу, ошодон сак бололу, алыстыгы чыгыш менен батыш кандай болсо ошондой болсун дегендей. Мубалага ушунчалык күнөөнүн коркунучтуу экенин, күнөөгө жеңил караба, тоо дагы кичинекей таштардан топтолгондой эле күнөө да кичинекей нерседен топтолуп барып, бул жаман нерсе аягы бар эмнеге алып барат? Күнөө туугандар капырчылык алып барат, адамды кайдыгейликке алып барат, жакшылык менен жамандык айырмалабай калат, күнөөсү кайсы, сообу кайсы, соопко да умтулбай калат, күнөөсү көбөйгөндө жүрөк отуруп калат. Акыры барып андан да жаманы жакшылыкты жамандык деп көрөт, жамандыкты жакшылык деп көрүп калат. Ошон үчүн жамандыктын ээлерин байкасаңыздар, жамандык нерселерге, күнөө иштерге жардам берет. Күнөө иштерге тоскондорду жек көрөт, жакшылыкка чакыргандарды жек көрөт. Тетир жүрөк болуп калат да, отко айдаса бокко качкан адамдар. Жакшылык ага оор болот, жамандык ага жеңил болот. Жүрөк денеде бир эт бар. Ал оңолсо дене оңолот, ал бузулса дене бузулат. Акыркы сөзүмдө Кармани деген алымдын сөзү менен бүтүрөм. Ал айтат, кыскап айтканда, ушул маселеде акыркы дуада 3 нерсе камтыган, ушул 3 нерсеге ишарат бар дейт. Биринчиси бул убакытта, экинчисинде танкыя тазалануу бар. Суу менен тазала, жүрөгүм аппак кыл деп атпайбы? Акыркысында уалгус лилмади, жууп тазалоо, өткөн нерселерди тазалоо. Намазда, саждада, тахажжуд намазда бул дуалардын маанисин билип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп айткандай айтсаңыздар, ибадаттын даамын сезип, рахатын алып, дуанын асарын сезесиздер жашоодо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп айткандай биз андан да көп айтышыбыз керек да. Биз акылыбыз бул нерсеге бизге үйрөттү, ушуну айтсын деп үмөтүнө. Ханакаллума бихамди, ашхаду ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.